Борбор калада ата мекендик кылгалем чеберлеринин мыкты эмгектери коюлду. Улуттук музейде Казакстан сүрөтчүлөр союзунун 90 жылдыгына карата эл аралык көргөзмө ачылды. Анда коомчулуктун назарына 270ге жакын көркөм чыгарма тартууланды. Мында түрдүү техникада кенепке тартылган сүрөт искусствосу менен катар кийиз кездемеден жасалган буюмдарды жана карапа чеберлеринин айкелчилердин уникалдуу эмгектерин көрүүгө болот. Акыркы 2 жылдын ичинде жаралган чыгармалардын аткаруу стили ар башкача болгону менен алардын баарын улуттук колорит бириктирип турат. Көргөзмөдө ата мекендик авторлор менен бирге Борбордук Азия, Грузия, Литва, Беларусь, Молдова, Бурятия, жада калса Канаданын сүрөтчүлөрүнүн эмгектерин кезиктирүүгө болот. Белгилей кетсек, бул Казакстан сүрөтчүлөр союзунун мааракелик отчеттук иш-чарасы. Жыл бою республиканын облус борборлорун кыдырган көчмө көргөзмө Борбор калаада аяктады. Өлкөдө дээрлик 1 кылым мурда түзүлгөн чыгармачылык уюм бүгүнкү күндө 1200га жакын кесипкөй чеберди бириктирет. Әр түрлі көрмелерге қатысып, жүлделі болу. Ар кандай көргөзмөлөргө катышып, байгелүү орундарга ээ болуп жаткан сүрөтчүлөр бар. Жалпысынан КМШ өлкөлөрүнүн арасында мурунтан келе жаткан Казакстандын сүрөт мектеби өзгөчө орун алат. Анын жеке намысы бийик деп эсептейм. Себеби улуу муундарыбыз түзүп, калыптандырып кеткен казак мектебин жоготуп албашыбыз керек. Колубуздан келишинче бул нерсени улантуу биздин милдетибиз. Калыптастырып кеткен казак мектебин биз жоготпауымыз керек. Баршамыз салып, осыны жалғастыру біздің міндетімізде.